Ассаламу алейкум, Азирет Осмонов YouTube каналының көрүүчүлөрү, бардыгыңыздарга салам. Бул политика берүүсү. Бүгүнкү биздин бул берүүбүздүн коногу коомдук ишмер, экс-министр Тилек Токтогазиев менен болмокчу. Бүгүн Тилек байке экөөбүз шаардын ичинен эмес, шаардын сыртына чыгып, ушул таза абада, табият койнунда бир кенен иштеги бир сырларды чечишип, ой бөлүшүп, элдер менен пикир алышалы деп чечтик. Бүгүн бардык тармак боюнча экөөбүз сүйлөшөбүз. Ачык, айкын, как она есть деп коет го. Болгонун болгондой сүйлөшөбүз экөөбүз. Андыктан бүгүн Тилек байкеге буга чейин биз дагы Инстаграмга кандай суроолоруңар бар дегенде элдерден дагы суроолор келген. Ошолорду дагы бергенге аракет кылабыз. Андыктан биз менен бирге болуп туруңуздар. Бүгүн Тилек байке бул жакка биз машина менен келдик, бирок сиз велосипед менен келдиңиз да. Велосипед менен көп жүрөсүзбү? Мен ошол өзүм үчүн негизи бир учурда «Искусство жить просто» деген бир китеп бар. Ошону окугандан кийин аябай өмүрүндай жашоо стиль өзгөрүлдү да. Көп кереги жок нерседен мындай баш тарттым. Ошонун ичинде чач дагы кыскарды, лысый болуп жүргөнүм. Үйдө дагы буюмдардын көбүнчөсүн ыргытып салгам. Минимализм да. Мисал үчүн машина менен жүргөндө машинанын дайыма толтура маселелер бар. Башыңды алып жүрүш керексиң да. Ал сени кичинеден жей берет. Ошо суроолор пайда боло берет. Сен машинага отурганда эле машинага май куюш керек, майын алмаштырыш керек, мотордун майын алмаштырыш керек, дөңгөлөктөрүн караш керек. Тиги айдап барып атканда жолду кантип тандайсың, кантип айдайсың, каяктан пробкага түшпөйсүң, парковка кылыш керек. Анан дагы толтура, анан тияктан камералар болот, ошол жактан тиги стоп линиядан өтүп кетпеш керек деген ар кандай. Андан тышкары дагы ичинде дагы машинаны жууш керек, жан жайбы, жабайбы, мындай деген толтура маселелер бар да. Анан ошонун баарын алып туруп, монтип чолуп туруп, мен мусорный бакка ыргытып салгам да. Ошондо машина айдабайсыз? Машина бар, бирок тиги алыскы бир жактарга барганда, эгерде чын эле керек болуп атса, анда айдайм. Шаардын ичинде көбүнчөсү мен ага чейин такси менен эле айдап жүрчүмүн, такси менен эле жүргөн. Анткени ыңгайлуу. Сен чакырып аласың, каалаган жагыңа келет, каалаган жагга барасың, эч башың оорубайт. Демек, сиздин чачыңызды кыскалып жүргөндүгүңүз, машина айдабаганыңыз бул мындай жашоонун философиясы минималдаштырууга алып келет турбайбы? Демек, жөнөкөй жашоонун искусствосу деген китепти окуш керек экен. Кичинекей эле китеп. Аны мындай 4-5 саатта. Мен дагы ошону окуп чыгайын. Анан мен дагы ушундай чачым кырайын деп. Тилек Токтогазиев деген биз мурда таанышыбыз. Ушул теплицалар менен алек болгон, жана элдердин кээ бирлери айтып аткандай бадырың, помидор өстүргөн жигитти таанышыбыз да. Анан акыркы ушул 2020-21 жылдары таптакыр башка Тилек Токтогазиев өзгөрдү, саясатчы, Шаулин, дагы бир башка аттарды, лакабаттарды коюп сизди өзгөрткөндөр болду да. Мисалы, кыска убакыттын ичинде эле сизди ар тараптан көрдүк, жана сизге байланыштуу бир ар кандай окуялар болуп кетти да. Мисалы, сиз ошол эле партиялык шайлоого катыштыңыз. Андан кийин революция болду, төңкөрүлүш болду, ал жакта активдүү болдуңуз. Андан кийин эле министр болдуңуз, мынакей. Эми ушул кыска убакытта сиздин башыңыздан көп нерсе өттү, сиз эмнени түшүндүңүз? Бул тура да, бул спринт деп койдум мен өзүм үчүн. Спринт деген бул 100 метр чуркагандай эле да. 100 метр чуркаганда бунун дагы өзүнүн шыгы бар, андагы туура өткөн билиш керек. Бул жерде биз аябай аракет кылдык. Көп нерсени министрликте дагы иштеп атканда 100 эле күн иштедик да. 100 күндүн ичинде бирок биз аябай көп мындай системалык нерселерди өзгөртүп баштадык. Мисалы үчүн 100 күндүн ичинде биз документ оборотун баарын электрондук форматка өткөзүп салдык. Бул миллион деген сомдорду кагаздардан эле үнөмдөп салдык. Жалпы 35 миллион сомдон ашык туура эмес жакка кетип аткан акчаларды биз кайра чогултуп туруп, үйрөндөрдү дотацияга, башка тармактарга киргиздик. Бул
Бул министрликтеги. Министрликтеги ишиңиз боюнча азыр алдыда кененирээк макул. сүйлөшөбүз да. Азыр ушул кыска убакытта Жалпы. сиздин башыңыздан өткөн окуядан сиз эмнени түшүндүңүз да, мисалы? Мен Кандай жыйынтык өзгөрдүңүзбү? Кандай жакка өзгөрдүңүз? көп нерсени көрүп чыктым. Тажрыйба, билбейм, башкалар 20-30 жыл чогулткан тажрыйбаны мен ошо 1 жылда чогултуп салдым го дейм. Анткени өйдө ылдый, ызы чуу, аябай көп нерселер болду. Ичиндеги клановый системанын баарын көрүп чыктым. Күчтүү кландар бар экен, коррупционерлер толтура, уруулар толтура. Жалпы системанын негизинде ошондой болуп калыптыр да. Адам катары сүйлөшсөң жакшы болушу мүмкүн, адам катары. Бирок мамлекетчил тармактан карасаң туура эмес иштер да. Мындай сен башка тармактарда алар саясатта болбосо, жөнөкөй эле бир өзүнүн бизнестеринде эле жүрө берсе же мамлекеттик ишканаларда иштебесе, анда бул нормалдуу нерсе да. Жакшы киши катары. Бирок алар саясатка аралашып, бийликти өзүнүн мындай жеке байлуулугуна буруп иштеп аткандардын аябай көп экен. Анан булар бири-бирине аябай бекем турушат экен да. Ушулардын баарын же түшүндүрүп, ай байкелер, бүттү силердин убактыңар бүттү. Эми четке чыккыла. Биз эми мамлекетти оңдойбуз, өзгөртөбүз дегендей бул марафонго даярданыш керек экенин түшүндүм. Спринтти 100 метрликти финишке келдик, баарын токтоттук. Эми марафонго даярданып аткан убакыт башталды да. Марафон деген бул көбүрөөк акча, ресурстарды сарпташ керек экен. Марафон деген чоң команданы Түптөш керек. түптөп, мыкты профессионалдарды алып келип, чынчыл таза адамдарды алып келип туруп, алардын баалуулуктары да бир болуш керек баарыныкы. Ошолор менен мен түшүндүм, бир убакта ошол кайра убакыт келет, ошондо системалык бир реформаларды жасап кеткенге шарттар түзүлөт. Эми мына башынан баштайлы да. Эмне үчүн сиз Атамекен партиясы менен бардыңыз? Сизди ал жакка чакырдыбы же өзүңүз бардыңызбы? Негизи биз жаштар менен өзүнчө чогулганбыз баарыбызча. Жаштар чогулуп, мындай прогрессивдүү жаштар болуп, анан мурун мындай жөн эле турган бир реформа деген партия болчу. Ошолорго кайрылып, бизге партия керек болду. Ал мурунку реформадагы тете чоң бир жакшы, мындай прогрессивдүү ишкерлер бар болчу. Ошолордон алдык, бергиле бизге, биз муну улантып кетели деп өзүнчө жаштарды реформа партиясына бириктиргем да. Ал учурда дагы ошо реформа партиянын лидери катары тандашкан. Анан мына эме шайлоо жакындап келип атат. Ошол шайлоодо чоң башка партиялар, биримдиктер, Мекенин Кыргызстан, булар аябай акчаны, анан админ ресурстарды колдонушат. Биякта жалгыз азыр бөлүнүп кеткенде эч нерсе өзгөрүлбөйт дегенде болуп, бизге эмелер Атамекен чыкты. Атамекен, Акшумкар, анан КЛДП биригиптир. Реформада кошулсун деп бизге келди. Бизде 70-ке 30 бөлүнүп кетти да. 70 макул болушту, 30 каршы болду. Анан партия ушу менен эгер кээ бирлер дагы каршы болуп атса, алар дагы бөлүнүп кетпесин деп партияны калтырмай болдук. Өзүнчө катыша берсин. Реформа катыша берсин. Мындай компромисс катары мен ошол Атамекен менен общий альянстын ичине кирип, биз кеттик да шайлоогочу. Бул жерде эмне үчүн Атамекен менен макул болдук? Анткени бүт болгон партиялардын арасынан мындай мен мурун таптакыр саясатка аралашчу эмесмин. Анан ар кандай кишилер менен кеңешип атып, мындай мен сыйлап аткан кишилер менен, акылдуу кишилер менен кеңешип атып, алар айтышты да, партиялардын баары жаман депчи. Бирок жаман партиялардын арасынан принципиалдуу позиция менен карманып турган, туруктуу позициясы менен, жөн эле бирөөлөрдүн акчасы менен эмес, бирок ушу позиция менен бекем турганы бул Атамекен дешти да. Ким бирөөлөр менен эгерде кошулсаңар, анда ошолор менен эле кошулла деп мындай аябай
ошо өзүнчө мындай уулураак, тажрыйбалуу, таза мен сыйлаган кишилер ошондо айтканда мен деп ошондо анализ кылып жакшылап анан оор чечим болду. Ата мекен кошулдук. Өзүнчө мен ичимен да жаман болоттум да, мындай анткени түшүнүп аттым, мен деле мындай мүмкүнчүлүк болсочу, ресурстар да бар болсо, жаллаңдай жаңы күчтөр менен болсо деп ойлоп жүрчүмүн да. А бирок алар менен чогуу биз бул шайлоодо катышып жүрүп, мен Текебаевга канча деген мындай неудобный суроолорду берип, коомчулукта кандай жамандайт го, ошонун баарын чогултуруп мен ага койдум да. Баарын сурап, өзүнчө эле допрос болду. Анан ал мага ошондой нюанстардын баарын айтып бергенде мен түшүндүм да, саясатта деген ак, анан кара деген болбойт экен. Ак болуп туруп, кичине бир жеринде мындай кара болуп калса, биз мындай жаштары биз карап, бул деген жаман, бул мына кара, көрдүңбү, кара деп туруп биз каралап салат экенбиз да. А бирок эгерде мына өзүбүздү ошол учурдагы чечим кабыл ала турган киши катары болсок, бир чечимди кабыл алсаң, элге жакпайсың, башкасын да кабыл алсаң, элге жакпайсың да. Мына биздин деле мен министрликте иштеп турганда деле малды сыртка чыгарбоо боюнча бөгөт койгонубуз. Жалпы мындай карапайым элге бул туура кабыл алышты, а мал менен иштеп аткандар мени жек көрүштү. Бирок биякта ушуну саясий чечим деп коет экен да. Бирөөгө сөзсүз түрдө жагасың, бирөөгө жакпайсың. Анан ошонтип канча сен тажрыйбаң көп болсо, канча жыл сен ушул саясатта аралашып жүрсөң, ошол жаман көргөндөр дагы көрүп, бир күнү сен дагы ошону жаман киши катары сени кабыл алат да. Бирок ошол учурда саясатчылардын дагы бир нерсени түшүндүм. Кээ бирлер популисттер болот экен. Популист деген элге жага тургандай кылышат, бирок ниеттери жаман. Иш үстүндө ал нерсени кылбайт. Кылбайт. Бирок жөн эле сөздөр менен анан элди көтөрүп, туура эмес тармакка буруп кетишет да. Текебаевдин эмнеси мындай эме болду? Көрдүм, кээ бир учурларда жана суроолорду берип аткан. Өзүнүн репутациясы талкалады, бирок жалпы мамлекет үчүн туура чечим болгон деп кээ бир маселелер боюнча түшүндүм да. Сиз ал жакта Ата мекен партиясында экинчи тизмеде турдуңуз да? Ооба. Тизменин катарында экинчи тизмеде турдуңуз. Сиз мисалы жаңы жүз болдуңуз биринчиденчи. Саясатка жаңы келдиңиз. Эмне үчүн сизди экинчи тизмеге коюп коюшту? Сиздин акчаңыз көп беле? Көпчүлүк айткандай, мисалы көпчүлүк айтат, акчасы көптөрдү, ким көп акча берсе, ошол алдыңкы тизмелерде турат депчи. Эми биринчиден ошол башында айтып атпаймынбы кайра эле, бул жөн эле тилек эмес, бул жалпы партия менен деп ойлонуп атканбыз да. Анан партияда жанакында ошондой чечим кабыл алдык. Чечим кабыл алган убакыт болуп калган. Анан партия өзүнчө калды. Мен ушул тизмеге киргишти. Башында шарттар кичине башкачараак болчуго деп ойлодум. Жана мындай экинчи болгон менен эгерде мен өзүмдүн участогумда добуш ала албай калсам, анда мен депутат болбой калмакмын да. Бирок кийин дагы жана уже шайлоо аныкталып, биз тизмени бекиткенде, тизмени айткандан кийин пандемиянын эң күчтүү эмелери болуп кетпеди эле? Июльдарда эмелерде. Анан ошондо мен анда саясатты жыйыштыргам. Саясатты жыйыштырып туруп, только жана кислородный станцияларды коюп жүрүп, эметип, анан эметип атканда муну кийин өздөрү мындай жогорку бир бааны берип, ошол жазап кеткендерибизгечи. Анан ошондо жалпы мындай калыс болсун деп тилекке бекитип берели. Экинчи позициясын бул кандай өзүнүн участогунан албай калса дагы депутат болсун деп ошондо мындай бекитилди да. Ага чейин болбой деле калышы мүмкүн болчу. Экинчи болгон менен, бул сен астында турган менен, бирок ала албай калсаң, сен артта эле кайра эле жөндөй калып калмаксың. Түшүнүктүү. Эми шайлоо болду.
шайлоо болгондон кийин төңкөрүш болду мынакей. Бийлик алмашты дегендей. Мына ушул төңкөрүштүн максаты эмне эле? Ал максатка жеттиби? Мисалы сиз ошол төңкөрүш учурунда сүйлөгөн сөзүңүз бар экен да. Бул революцияны романтиктер кылат, бирок каракчылар пайдасын көрөт депчи. Бир сөз бар. Романтиктер революция жасайт, бирок каракчылар ошо революциянын пайдаланат деген. Биз ошо каракчыларга революцияны пайдаланганга жол бербейбиз. Азыр эми мындай революция болуп өттү, төңкөрүш. Эми анализ кандай болду? Романтиктер кимдер эле, каракчылар кимдер эле, негизи максатына жеттиби деген сөз. Эми биринчиден мен ата мекенден дагы ошо шайлоо болуп атканда, ошо шайлоонун мындай шайлоо күнү дагы, ага чейин дагы мен суроолорду берип аттым да. Ушундай сценарий болуп кетпейби? Болуп кетсе биз кандай болот деп. Баары ичинде Кудай сактасын дегендей эле позицияда карманып турду да. Болбой эле койсун. Үчүнчү төңкөрүш Кыргызстан үчүн оор болот дегендейчи. Андан көрө биз мындай бүт ошол аянтка чыкканда күнү дагы биздин эң башында оюбуз ошол жакта туруп эле канча жыйынты чокко чыкмайынча биз ушул жакта болобуз деп чечкенбиз да. Бирок качан гана өздөрү атып баштаганда ошондо бул кайра козгоп салды да. Мен өзүмө мына эки бирөөнү оң бутка, бирөөнү тизеге жана резиновый пуля менен атышты. Ошондо мындай билем бир башкача болуп кеткенсиң да, адреналин болуп туруп, биз тиги щиттерди алып алып туруп анан басып киргенбиз да. Атып атты, аябай жанакы көзгө кирип атып кетип аткандар болот. Эми бирок айла жоктон уже артыбыздан уже бизди дагы саясий куугунтук кылып, мен билгенче ошол эле күнү 4-5 октябрга түнчүндө милициялар мени алып кетиш керек болчу да. Аянтта турган үчүн эле. Аянтта турган үчүн эле да. Бирок ал кезде мына аянтта турганда биз мындай бийликти баса алабыз дегендей ой да жок болчу. Бирок өздөрү жана провокация кылып аттыр ийгенден кийин анан жанакы ызы чуу башталып ушундай болуп калды да. Анан эми революцияны ким кылды? Кимдер кылды? Анан кимдер пайдаланып кетти? Революцияны жаштар кылды. Бүт 3 революцияны тең жаштар кылган. Жаштардын колу менен жасалды да. Башкарып аткан эми биринчи революцияны ким? Мен оюмча жалпы деле айтып калып атты. Бул Американын дагы бир же башка дагы өлкөлөрдүн тиешеси бар болгон. Экинчи революциянын Орусиянын тиешеси бар болгон. Үчүнчүсү мен оюмча биякта бул бийликтин мындай алыс көрө албагандыгынан эле болуп кетти да. Биз мына мен өзүм көрдүм да, эл кылды, биз жүрдүк, баарыбыз катыштык. Жанакындай мына Каракулжада биздин кандидаттын айылында туугандары бар, достору бар, классташтары бар, 0 алганда. Адилетсиз биримдик шайлоо. 100% алганда ошол Ыплас шайлоонун шайлоо болду. ушундай 3 революция тең ошол шайлоо менен бир тиешеsilери бар болгон да. Үчөөнүкү тең. Ошондуктан шайлоо деген бул аябай маанилүү нерсе, ал дайыма таза өтүш керек. Шайлоонун системасы, принциптери дагы башкачараак болуш керек экен. Мисалы үчүн биз преференциалдык системаны талап кылып аттык да. Партияны тандагандан кийин партиянын ичинен кандидатты да тандаш керек. Ошондо сен 1-чи, 2-чи же 30-чу, 70-чи турасың, айырмасы жок болуп калат да. Киши эме адамдар ошол партия менен ичинен кандидатты тандаганда бул жакта жана золотой дегендер жок болуп калат. Акчанын күчү менен кирип кетип аткандар жок болуп калат. Өзүлөр өзүнүн мындай чыгып сүйлөп атканда дагы репутациясына да карап, жөн эле президенттин жанындагы администрациялар менен жакшы болбой эле эл үчүн иштешет да. Бирок ушул төңкөрүлүш максатына жеттиби бүгүнкү күндө? Бул төңкөрүлүш максатына кийин болсо уже төңкөрүлүш болгондон кийин жаштар чыгып биз айтып баштадык да, люстрация керек депчи. Бул люстрация деген эски ушул системада иштеген кишилер башка иштебеш керек. Жаңы профессионалдарды алып келели, жаштарды дагы алып келели дегенге бул максатка жетпей калдык да. Анткени азыркы өкмөттү деле карайлы.
мындай жаштар аякта жок деп деле айтсак болот да. Мына Новиков бар жаштардын арасында. Марипов деле кичине мындай жаш, орто жаш болуп калды. Анан санариптештирүү жагынан эле экен да. Жана ким Азамат Дыйканбаевди. Бул азыркы өкмөттө. Жана революциядан кийин болгон өкмөттө жаштар көбүрөөк болгон. Бирок ошондо дагы кызык нерсе, биз Өзбекстанга өзүнчө бир өкмөт менен барганда мен таң калганым, Өзбекстандын өкмөтүндө жаштар биздикине караганда көбүрөөк экен. Алардын министрлер, зам министрлер дагы жаштар. Орточо алганда биз барганда мына бирок эң жаш болгону, конечно, мен болуп калдым, 29 жаш болуп ал кезде. Бирок орточо алганда бизде улуулар дагы болот, аябай жаштар да болот, бирок орточо алганда тигилердин, өзбектердин эмеси жашыраак болуп чыкты да. Шайлоо бүтүп, шайлоонун жыйынтыгы чыккандан кийин жалпы ошол оппозициячыл партиялар биригип силер, анан бир күч болуп, барыңар чогуу биригип туруп, анан шайлоонун жыйынтыгын жараксыз деп таанысын деп президенттен талап кылып атпаңар да. Анан ошол учурда сиздин жанагы площадьта, аянтта айткан сөзүңүз бар экен да. Биз оппозициячыл партиялар биригип, бул жерге биргелешип, кол коюп, келишим түзатканда, Мекенчил партиясынын лидери Камчыбек Ташиев келбей качып кетти, чыккынчылык кылып кетти, Ташиев кетсин деп кыйкырган сөзү бар экен да. Эми карагыла, биз ушул жерде баарыбыз турганда, баары жанакы оппозициялык партиялар келишимди түзүп атканда, бир гана партия колун койбой качып кетти. Ал Мекенчил, ал Ташиев биякта туруп, аягына чейин турбай качып кетти. Бул эмне кылды? Бул Матраимовдор менен, Жээнбековдор менен сүйлөшүп алып, ушул чимкирик парламентти көйчөсүн алып келип алып, өзү кайра бийликти Матраимовдор менен Жээнбековдорго берейин деп атат. Бул чыккынчы. Ошол биздин дагы талабыбыз. Ошол кетсин. Бул кандай болду? Ошол революция болду, бирок ушул революциянын жыйынтыгы менен Мекенчил партиясынын адамы келип отурду да. Президенттикечи. Силер оппозициячыл партиялар бул жакта өзүнчө бир топ болуп калдыңар да. Муну кандай кылып түшүндүрүп бересиз? Бул уже тастыкталган факт катары болуп калбады. Баары эле мына ошол учурдагы окуяларга катышкан кишилер деле өзүнүн интервьюларында канча жолу айтышты. Мен деле ошондо өзүм күбө болдум. Биз аянтта чогулуп турганда, ошо жалпы 16 партиянын ичинен 3 партия жана биримдик мекенин Кыргызстандан тышкары 13 партия мындай таза партиялар деп койсок болот. Алар оппозициячыл партиялар. Биз президентке кат жөнөтүп атканбыз. Ушул шайлоо жокко чыксын, ЦИКке дагы, БШКга дагы кат жөнөтүп атканбыз да. Ошондо баары кол койду. Жалгыз гана Мекенчил кол койгон жок. Ал кагазды издеп көрсөк табылат болуш керек да. Эмне үчүн кол койбой койду? Алар Мекенчилде Ташиев келген, башында жүргөн биз менен чогуу эле. Анан бир учурда жоголуп кетти. Кол коюлат деген кезде жоголуп кетти. Кийин ошо айтып атышпады, Ташиев эмеге барды, Жээнбековго. Жээнбеков менен сүйлөштү. Жээнбеков буларга Ташиевке анан Садыр Жапаровду бошотобуз. Ташиев Садыр Жапаровго акырын бийликти өткөзүп беребиз деп. Бирок кийин жана Козак деген Россиядан келгенде булардын сүйлөшүү боюнча президент Жээнбеков шайлоого чейин президент дагы кайра президенттин жаңы шайлоосу болуп, парламенттин да жаңы шайлоосу болгондого чейин президент Жээнбеков болуп турат. Премьер-министр Садыр Жапаров болот деген сүйлөшүүлөрдү бузуп салган. Жээнбековду кетирди. Ошондо Орусия менен дагы мамиле аябай начарлап кетти да. Демек, анткени Путиндин сөзү барго, эң жаман көргөн нерсе бул ошол сөзүнө турбаган кишилер жаман көрөм деп айтпады беле. Алдагандар жаман көрөм. Ошол жакта сөзгө турбай калган да. Ошол үчүн булар $100 миллион Жээнбековдун учурунда эле макулдашылган грант бар болчу экен. Евразиялык стабилизационный фонд деп бар. Ошол жактан берилмек экен.
ал акча дагы эле берилбей коюлду. Бирок биякта уже геосаясат болуп, мына Кытай жакында 50 канча 7 миллион долларбы бергенден кийин орустар да кайра кел сүйлөшөлү дегендей кылып Садыр Жапаровду чакырып калышты да. Эми мындай биякта Кыргызстан негизи геосаясат жагынан аябай маанилүү жакта турат. Бул жерде илгерки жибек жол деген ушул жактан өткөндүктөн эң кыска жол Кытай менен Европаны, Азияны, тиги араб өлкөлөрдү бириктирген Кыргызстан аркылуу өтөт да. Ошондуктан бул өтө маанилүү жер. Ошол үчүн башка тетиги чоң өлкөлөр дагы ушул регион үчүн мындай жакшы күрөшүшөт да. Бирок ошону билип, мен оюмча биз мындай көп тараптуу бир саясатты жүрүш керекпиз да, эмедечи. Эми мындай суроо да. Бул эми төңкөрүлүш ошондо Камчыбек Ташиев бийлик менен, эски бийлик менен сүйлөшүп, келишим түзүп алып, кайра Жапаровду президент кылып шайлаганы бул демек ишке ашпай калганы болуп атабы? Ошондой болуп калды десек болот. Бул ошол үчүн башында бул кайра эле кайсы 6-бы 7 октябрда мен ошону ачык эле айтып чыккам да. Кайра эле Матраимовдор, Жээнбековдор Садыр Жапаровду колдоп атат. Камчы Көлбаев колдоп атат. Ошондой эле алар болбосо, алардын колдоосу болбосо, депутаттар чогулуп бермек эмес. Ошону биз билип коюш керекпиз да. Киши жаңы эле түрмөдөн чыкты. Мисалы үчүн ошол кишиге чогулмак беле же башка дагы эми билбейм, Адахан Мадумаровго чогулмак беле, же Текебаевга чогулмак беле, же да башкаларга чогулмак беле дейм да. Эмнеге чогулуп кетти? Анткени биякта ошол кландар, күчтөр алып айтты, мына ушуга отурасыңар. Каралар да келип айтты. Мен аны айтып чыккам. 9 октябрда биз жана чогулуп аянттан мыйзам чегинде болсун. Кысымдар болбосун. Каралар түрмөгө кетсин. Мыйзамдуулукту талап кылып биз чыкканбыз. Ошондо провокация кылдырып бизди жана таш менен соккондо мен ошо башым жарылып 2 күндөй өзүмө келе албай жүргөндө мен кайра оңгондо уже ситуация аябай бат-бат өзгөрүлүп кетип аттыр. Мен кайра аянтка чыгам деген оюм бар болчу чын айтсамчы. Бирок докторлор турайын десем эле кайра баш айланып кулап түшүп аткандан докторлор айтты, сен өлүп каласың, жөн эле отур депчи. Анан эме өзгөрүлүп баштады, Жээнбековду кетирди. Ошондо мен деп биринчи таң калганым болду да. Апей бул Жээнбековду алдап кетти дегенде болду да. Экинчисинен Матраимовду отургузган. Ошо отургузган күнү мени Садыр Жапаров чакырды. Мен ошо эртеси күнү больницадан чыкмакмын. Ошол күнү анан бардык, сүйлөштүк эртең менен. Сүйлөшүп атканда ал айтты: "Тилек, азыр мына эң негизги мен эмне үчүн негизи эле бардым агачы. Эгерде Жээнбековду кетирбесе, Садыр тиги Матраимовду отургузбаса, мен алга сүйлөшкөнгө дагы бармак болсом да." Мисалы мындай болду да. Принципиалдуу момент болду. Түшүнүктүү. Азыр ушул эле теманы улайбыз. Сиз ошол жана 7 октябрь күнү премьер-министр болом деп өкмөт үйүнө кирип баргансыңар, туурабы? Ал жакта Бабанов болгон, жок болчубу? Ал жаштардан куралган. Аякта только жаштар болгонбуз. Бирок бир учурда жаштардын партиясы жок экенди аныкталгандан кийин аны легитимность кылуу үчүн бир кагазга кол коюш керек да. Жаштардын мындай өздөрүнүн партиясы жок болгондуктан. Негизи бул идея каяктан келди? Мисалы, ал учурда сиз өзүңүз премьер-министр болуп иштейм деген ишеним болдубу, же сизге бирөөлөр айттыбы, же сизди бирөөлөр түрттүбү, кел сен премьер-министр болушуң керек деп? Биз жанакыны сезип атып, кайра эле Жээнбековдор, Матраимовдор өзүнүн ордуна келип атышат. Кайра эле криминал өзүнүн күчүнө кирип атат. Азыр коркутуп, атып, өлтүрүп башташы мүмкүн. Иллюстрация болсун да. Деп туруп, биз коррупционерлер кайра ордуна келет дегенге каршы жаштар кайра чыкканбыз да. Ошондо аябай көп киши чыккан. Анан ошол бүт даже эски партиялардын ичиндеги жаш канаттар барбы? Ошолордун баары эскилер менен мындай
сүйлөшпөй өзүнчө чогулган да. Жалаң жаштар чогулган. Аргасы партиялардан. Анан биз отуруп алып, аякта турганда мындай ошол эл чогулгандар, жаштар талап коюп башташты, жалпы. Силердин арасыңардан бир өкмөт түзбөйсүңөр деди. Өкмөт башын тандагыла. Деп атканда анын ошондой талап коюлуп баштады. Биз ошол жаш лидерлер чогулуп баштадык. Чогулуп кандай ким болот деп атканда бизден улуураак мурун депутат болуп кеткен байкелер, эжелер болсо мындай жоопкерчиликти алгысы келбей койду. Жок деп кичине коркуп аткандар болду. Бизди кабыл албай коет дегенде болду. Анан эч ким мындай тиякта миңдеген элдер турат. Биякта биз чечинкиндүү болбой атабыз. Анан улуурактар жоопкерчиликти албагандыктан арасынан дагы кээрлер айтып башташты, Тилек сен болбойсуңбу дегенде мен ойлонуп мындай чын айтсам башында шок эле болуп калдым да, кандай койгулачы депчи. Мен андай тажрыйбам жок, билбейм дегендей. Бирок ошол эле учурда кайра өзүм сурап баштадым. Биз баарыбызма чыгып атабыз. Люстрацияны талап кылып атабыз, реформалар талап кылып атабыз, өзгөрүүлөр талап кылып атабыз. Бирок ушинтип эле чыгып туруп эч ким жоопкерчиликти албагандыктан эмне болот? Анан просто Кудайга эле мындай ишенип эле мындай бир күч бер. Мен билбейм, кантип эмне жасаш керек экенин билбейм. Бирок азыр жоопкерчиликти алабыз. Анан күчтүү адистерди, профессионалдарды, таза кишилерди чогултабыз. Ошолор менен кеңешип чогуу биз реформаларды жасайбыз деп. Менден тажрыйба жетпесе дагы, бирок ниетим таза деп туруп, Кудай жардам бере кой деп туруп эле ошондо чыккам да. Ошондо эл дагы жакшы колдоп кетти, аякта чогулгандар. Биз бардык. Анан аякта Садыр Жапаровдун тарапташтары болуп аткан, алар менен кагылышып атып, анан кирип кеттик да, ичине. Кирип кеткенде жана бүт кайра эле жаштар кирди. Анын арасында улуурактагы байкелер, эжелер да жүрүптүр, бирок башка партиялардан мындай жаңылар да. Кирдиңер ал жака, ушундай чечим чыгардыңар ичара. Эмне үчүн ошондон кийинки кадамыңар ишке ашпай калды? Амды болуп калбады. Бизде өзүбүздө партияларыбыз жок болуп калды. Ал мындай убактылуу өкмөт түзүп салайлы десек, 10 жылкыдай кылчу. Ага ошого дагы мындай юридикалык жактан эч основания жок болуп калбады. Негиздеричи. Анан экинчи вариант депутаттар болуп калды. Депутаттар чогулуш керек болчу. Анан бизде Жанар Акаев чогултам деген. Анан Жанар Акаевга бизде билбейм, ошондой бир сөздөр да чыгып калды. Бир машинеге салып кетти дегендер болгон да. Мен аны өзүм көргөн эмесмин, бирок ошондой коркутуу, үркүтүүлөр болду дегендей ой болуп калды. Жалпы дагы мындай биякта именно жалаң гана жаштар менен чогултайлы десек, депутаттар чогулбай калганды анык болуп калды. Демек, демилген баары Ташиев менен Садыр Жапаровго өтүп кетти. Анан ага да карабай биз жаштар ойлонуп кечинде чогулуп эмне кылабыз? Биз дагы бир мейли бир күчтү чакырайлы, кошолу. Эскилерден да болсо дагы, бирок биздин талаптар менен, биздин шарттар менен болот деп биз Бабановду, Алтынбек Сулаймановду чакырганбыз. Анан аларды чакырып, байкелер, мына бизде өзгөрүүлөрдү каалап атабыз. Мына буякта ар кандай билимдүү жаштар бар. Чет өлкөлүк бир жакшы университеттер бүтүп келгендер, буякта иштеп аткандар, буякта бир эл аралык уюмдардагы, бизнестеби, коомдук иштер менен алектеп болуп турган кишилер бар. Ушулар менен биз өкмөт түзөлү. Бирок убактылуу силер баарыбыз ошондо чогуу отуруп, Бабанов убактылуу премьер-министр болот, макул дедик. Мен вице-премьер болмой болдум, бирок өкмөттү жалаң жаңы кишилерден түзөбүз деп ошондой шарт койгонбуз. Анан убактылуу жана шайлоолор бүткөндөн кийин, кайра жаңы шайлоолор бүткөндөн кийин, шайлоолор дана таза өтөт. Бүтте параларды берип, ар кандай акча менен бүтүрүп аткандардын баарын биз камайбыз, андайларды жок кылабыз. Таптаза шайлоо өткөзөбүз. Ошондон кийин силер премьер-министрден кетесиңер.
жаңы өкмөт түзөбүз, силер кийин премьер-министр дагы, президент дагы болбойсуңар деп, анан 100% ошондо иллюстрацияга жалпы келебиз деп ойлогонбуз да. Тилекке каршы ошондо дагы барып атканда биз ошолор эле күчтөр болмок. Ортодон Алтынбек Сулайманов дагы мындай жакшы чечкиндүү болбой калды. Бөлүнүп кетти десек болот. Чечилбей. Мен эми ал мындайда кайра эле айтайынчы. Адамгерчилик жактарынан мындай адам катары көп саясатчыларга мен мындай түз караш, жакшы эле көз караш болуп калды да. Алар деле мындай жакшы бир нерсе кылгысы келет экен да. Бирок саясатта мамлекеттик бир көйгөйлөрдө булар мындай туура эмес кадамдарга барганда же чечкиндүү болбой койгондо жалпы бул принциптер бузулуп кетет, ситуация өзгөрүлүп кетет, ошондой болот экен да. Туруктуу позиция болбойт экен тилекке каршы, көбүнчөсүнүнкүчү. Анан дагы биздин сүйлөшүүлөрүбүз боюнча Атамбаев кошулмак эмес болчу. Атамбаев кошулду ошол жерденчи. Атамбаев кошулуп кетти. Биз эмеге киргенде, аянтка киргенде ошону көрүп биз шок болдук да. Анан силер менен чогуу сүйлөшүлүп кошулган эмес алар, Жок. Анан кийин ал Бабанов өзү менен тияктан мындай эмеге форумда элдер да чогулмак. Технопаркта да чогулмак. Ахунбаев, Алматинка жакта да. Анан ошолор чогуу барып келмек да. Бирок Атамбаев өзү келмек эмес болчу. Бирок кийин Бабанов менен бул боюнча да кайра биз кийин уже канча күндөр өткөндөн кийин биз айттык дейм, сүйлөшпөдүк белек десек, Бабанов айтып атпайбы, мен силерге мындай деп айткам депчи. Мен айтам, бирок Атамбаев башкара албайсың, ага барбайм десең, барба десең угуп коетпу деп эме укпайт ал дегендей мындай. Мен айтам, бирок ал өзү чечип коюшу мүмкүн деп айткам деп койду да. Мындай ошол ситуациядан чыгып кетти да. Анан бирок кайра эле мен билбейм, эми биздин башка жаштар аякта чогулгандардын талабыбыз мына компромисс кимге биз барганбыз, только Бабанов менен анан Сулайманов, и то убактылуу деп. Сулайманов спикер болуп бермек. Бабанов премьер болуп бермек. Эми мындай жыйынтык кылган жоксуңарбы өзүңөргө? Мисалы, ушул карышкыр, эски карышкырларга эле кайрадан жаштар ак жүрөк, ак ниетиңер менен эле келип туруп, аларга курал болуп, подстава болуп калдык деп ишенбей ойлобойсуңарбы? Мисалы, ошондон кийин бир топ силердин деле Жанар Акаев, Сурабалдиева, сиз, мисалы, Нурсултан Кубанов, биз жаш деп ишенип аткан жаш саясатчылар деле бир топ репутациясы түшүп калды да. Эл арасындачы. Силер подстава болуп калдык деп ойлойсуңарбы өзүңөр? Эми мындай экен да, апапакай болуп кала беребиз десек, саясатка барбаш керек. Саясат деген бул бир сарайды тазалагандай эле экен да. Биздин мамлекетибиз бок толуп калган бир сарай экен. Анан ошону тазалайбыз. Тазалайбыз деген ниетибиз менен барып атабыз. Анткени жанында жашап атабыз баарыбыз. Сасып атат, күнүгө сасып атат, чымын толуп атат. Жаман мондай аябай бир ушундай шартта жашаган келбейт да. Ушундай коррупционный өлкөдө жашаган келбейт да. Баары талкаланып атса, медицина, билим берүү бүт баары талкаланып атса, жакындарыбызды жоготуп атсак медицинанын айынан. Мына мен канча деген туугандарым каза болду. Медицинадан каза болду. Байкем милиционер болуп, эмелер менен, наркоторговецтер менен күрөшүп атып, аны өлтүрүп кетишти. Ушундай өлкөдө биз жашап жүрөргө мындай ал менен биз күрөш керекпиз. Ал менен күрөш үчүн ак көйнөкчөн дагы болом десең дагы барып өтүп кийип, эмени күрөктү алып туруп, ошол бокту тазалап чыгыш керек, ичине кирипчи. Аяктан чыккандан кийин ушундай ак көйнөкчөн чыкпайсың. Бутуң таптаза болуп чыкпайсың, туфли таптаза туфли менен чыкпайсың. Туурабы? Сен сөзсүз түрдө чыккандан кийин сасыйсың. Сөзсүз чыккандан кийин кирип болосуң. Оң бар бир жери булгаланат.
Бирок эң негизги нерсе ичибизде кандай ниет бар. Мен чын айтсам, мага ар кандай сөздөр айтылып атат. Ар кандай калп ушактарды айтып атат. Бирок мен билем да ал деген калп экенчи. Ал жалган. Жалгандын өмүрү кыска болот. Ниетим таза. Биякта өзүм билем, Кудай билет. Ошо менен эле азыр өзүмдүн бир көз караштарым бар, пландарым бар. Эгерде ага чейин өкмөттө иштебей, мен мындай гипотезаларым көп болуп атса, азыр өкмөттө иштеп, ушул көп кишилер кандай эмне кылып, кандай маселелер чечилет экенин баарын көрүп, эми мен билдим да. Эми башкача. Эми жакшылап даярданып алып туруп, ушул эски уурулардын баарын ол аттан жыгылып чүргөндө болуп туруп биз чүрөбүз. Ооба бизде азыр ресурс жетишпей атат. Ооба булчун жетишпей атат. Ооба биздин атыбыз азыр мындай эптеп эле турган атыбыз болуп атат. Эшек менен чыккандай эле болуп атабыз да. Аларда бүт бар, куралдар бар. Даярдана башкан. Бирок биз даярданып алып туруп, мен биздин бул бүт эски саясатчыларды, ууруларды именно. Эски саясатчылардын арасынан дагы бизге окшоп да тиги таза иштейбиз дегендер бар экен. Бирок жанакындай бири-бири менен чырмалашып кеткен уурулук системаны, коррупционерлерди биз сүрүп чыгыш керекпиз. Анын ичинде криминал да бар. Ошонун баарын жок кылмайынча Кыргызстан эч качан өнүкпөйт. Бул өтө мен кээ бир сөздөрдү мен айтканда эле апам, үйдөгүлөр бирден угуп алып, "Ай, жөнчү" деп калышат да. "Койчу. Сак эле болчу" депчи. Баары ушинтип берет. Анан бирок антип биз коркуп жүрө берсек, сарай тазаланбайт да. Сасы берет да. Ошол үчүн эми бирөө аны аткарыш керек. Макул тепкилегиле, жамандагыла, сөккүлө, ар кандай Кытай деп айта бергиле, мындай жалган сөздөрдү айта бергиле, мен аны чыдайм. Бирок ниетим бар, жазайбыз. Кудай буйрса, мен эң негизги мындай мотив биздин балдарыбызга, неберелерибизге жакшы бир өлкөнү өтүп калтырып кетели. Анткени ал балдар, мен уже билмем, 40-50лөргө чыкканда уже желание да болбой калат. Азыр жаш Энергия да жок болуп калат. Энтузиазм жок болуп калат. Аналар айтышат: "Ата, силер деген эскилер эч нерсе кылган жоксуңар" деп бизге ошондо айтканда мен кызарып отургум келбейт. Мен лучше азыр бүт баарын жазайбыз, колубуздан келе турган нерсени. Анан эмне кандай болуп калганда дагы балдарым, билбейм, мен айтып атпаймынбы, кээ бир учурларда дагы ойлочумун. Мен 6-атам дагы жаш кезинде каза болгондо, бирок Кыргызстанды сактап калганга, Кенесары Касымов менен каршы чыгып, кыргыз элди сактап калганга чоң салым кошкон да. Кашкар Батыр деген болгон. Мен ал 1829-жылы төрөлгөн. Бирок ошону эстеп жүрүп, ал жасаган кадамдарды эстеп жүрүп, бул мага ролевой модель болуп калган да. Мен дагы ошондой үлгү ал мага үлгү болуп калган. Ошондой үчүн, ошондой болуп мен дагы Кыргызстанды сактап калганга эстафетаны бизге мурас калтырып кетти да. Ошол мурасты дагы мен сөзсүз түрдө балдарыма өткөрүшпеш керек деп, бул үлгү катары болуп берди. Мен азыр эгерде эч нерсе кылбай, коркуп эле же башка өлкөгө кетип калсам, бул туура эмес үлгү болуп калабыз. Ооба, мүмкүн турмушубуз жакшы болот, жашообуз жакшы болот, бай болобуз. Бирок балдарыбыз бизден уялат. Түшүнүктүү. Тилек байке, анан ошол күндөрү сиз жана Аянтка келгенде Атамбаевдер менен турган учурда, жана сиздин башыңызга таш тийип жаракат алган учурда сизде бронежилет бар болчу да. Ошону эмне үчүн кийгенсиз? Ал күндөрү сизди атып кетебиз деген күчтөр дагы болгонбу? Коркутуу үркүтүүлөр болгонбу ошол боюнча? Мен досторум, ар кандай органдарда иштеген досторум бар, классташ, ар кандай эмелерде, университеттердегилер депчи, мындай мектепте окуп жүргөндөр. Алардан айтышты: "Тилек, же өлкөдөн чыгып кетип кал, же унчукпай эле койчу" депчи. Сага атака кетти, атышат, даяр бол деди. Биздин партиянын ичибизде дагы айтышты. Ошол үчүн мага атайын алар охрана агентстводан кишилерди жалдап, мага кошуп беришти. Үй бүлөм чачырап кетти. Мен ошол учурда азыр элестетип алып,
чынын айтсам ал кезде билбейм, бир адреналин менен жүрүп калыптырмын да. А бирок азыр ошондо болсо жүрөгүмдө эле түшмөк. Мен үчүн, өзүм үчүн эмес, балдарым үчүн, апам үчүн, үй бүлө үчүн да. Алар дагы башка жактарга кетип, ар кайсы жактарда жашашты. Мен билген эмесмин каякта жүргөндөрүн. Алар мен жөнүндө билген эмес. Ошондой учурда любой моментте келип туруп сени өлтүрүп кетет дегенге мен даяр болуп жүрдүм. Анан тигил эмеге темир жол вокзалга чыкканда карындашым келип, мен ал Тайкемдин кызы да. Тайкем ковидтен каза болду. Июльда. Мен атам мартта 2020 жылы каза болду. Атам эркектердин арасынан эң тың болчу. Тайкем тай жактардан эң тың болчу. Эң тың эркектер каза болду да. Башкаларга жөлөк болуп турган кишилер. Анан ошо карындашым дагы айтып, башкалар дагы айтып, сен мындай мен башка деле атып кетиши мүмкүн болчу. Ар кандай болуп кетиши мүмкүн, бирок эгерде ички атса, бирдеме болсо, сактап калса, лучше кийип алчы деп туруп менден сурангандан башында турганда жок болчу бронежилет. Анан басып баратканда тиги охранада кишилер айтып калышты. Буякта 2-3 киши жүрөт. Бир курал менен жүргөндөй болуп жүрүшөт. Биз буякта турганда, биз сени сактап калганга шарттар бар. Басып баратканда чуркап кире калып туруп, атып салышы мүмкүн. Кийип алчы деп туруп, анан мен эгерде даярданып келсем, наверное, башкача жакшы кымбатырактар болот экен, мындай билинбегенде болуп кийинет экен да. Ама болсо тиги карындашым бир Кара-Балтадан бир жерден, бирөөлөрдөн, тааныштардан алып келип туруп, эң арзан бронежилетти кийип коюптур да. Оор эменичи. Ошону кийип, мейли деп ошентип айткандан анан кийип, эме менен куртка менен жаанып, анан басып атканга эле барганбыз да. Басып атканда. Анан айнтайм уже чыгып сүйлөп атканда, жанакындай ызы-чуу чыгып, мен чын айтсам аяктан качам деген качмак эмесмин. Өзүм бутум менен качмак эмесмин аяктанчы. Кимдер келип аткан жана таштар менен чап аткан балдарды токтотуп, мен алар менен сүйлөшүп айтмакмын, ай. Эмне кылып атасыңар депчи. Силер деле жашсыңар. Силер эмнеге акчага сатылып атасыңар? Же эмнеге башыңар айланып атат деп. Анан алар менен биз мындай сүйлөшүп, токтотуп, мен өзүбүздүн элибизден эмне кылабыз качып? Туурабы? Анан ошондо эсимде бар просто. Акыркы микрофон менен туруп эле ошолорду токтотуп, гимн ырдап, жаңы дагы бир сөздөрдү айтып эметип атсам, арттан эле бир мындай башымды жула тургандай эле бир неме болуп кетти. Ошо менен эле өчүп калгам да. Анан ошо 2 күндөн өзүмө келип, жаңылыктарды карасам, ситуация аябай начар. Мен ойгонгу бул жөн эле бир уктуп атам, кошмар, кайра ойгонуп кетсек, азыр кайра баары жакшы болуп кетет дегендей болду. Анан карасам, баары эле уже тиги башка партиялар дагы күрөштөн баш тартыштыр. Бүт баары жок деп калганда эми жалгыз калып калат атпайсызбы? Анан эми ойгондуңуз, турдуңуз. Ошол учурда жана сиздер люстрация кылабыз деп жалаң жаштар биригип алып, биз люстрация кылышыбыз керек деп ушундай аракеттерге бардыңыздар да. Анан сиздер мисалы, сиз Айыл чарба министрлигине келдиңиз, Сурабалдиева дагы министрликке келди, вице-премьер болду. Жаштар акырында бийликке кире баштады да. Анан ошондо бир аз мындай, жаштар дагы бийликке келет экен демек бир өзгөрүү болот экен деп тургучаңды эле бир 100 күн өткөндөн кийин кайра баарыңар иштен кеттиңер да. Анан эми бул сүйлөшүүгө барганыңыз алданып калыптырсыздар. Көрсө алданып калдыңарбы? Бул кандай чечим болду? Сиз өзүңүз жумуштан кеттиңизби же бул саясий чечим болдубу? Саясий чечим болду. Мен өзүм негизи мага эгерде 2 жыл берсе, 2 жыл, 2021 жылы биз мал чарбаларды күчөтмөкпүз. Анан эт комбинаттарды күчөтмөкпүз да. Именно ошол ставка. Монголияга мартка биз Айыл чарба министри менен Монголиянын барып 300 000 койду бияка алып келем деген план даярдап атканбыз. Уже ага телефонограмма жөнөткөнбүз да. Мал чарбаларды эң көп инвестиция тартып келебиз деп ошол 21ге
22 болсо мындай өсүмдүктөрдү өстүрүп анан кайра иштетүүгө ставка жасамакпыз да. Толтура партнерлор менен сүйлөшүп чыктык, донорлор менен макулдашылдык. Канча деген миллион долларларды Кыргызстанга алып келүү боюнча уже сүйлөшүүлөрдү баштап койгонбуз. Жалпы суммасы ошо 200 миллион доллардан ашык сүйлөшүүлөрдү баштаганбыз. Анын ичинен 17 миллион доллар уже келген. Андан тышкары бул ал кээ бир нерселер мага чейин башталыптыр, бирок биз аны мындай улантып бекитип койдук да. Бирок, например, 540 миллион сом Евразиялык өнүктүрүү банкынан лизинг айыл чарба техникага муну мен биз башынан баштап аягына чейин өзүбүз киргизип келдик. 540 миллион сом айыл чарба техникасына лизингинечи. Дагы эле азыр, кстати, каржы министрлигинде айыл чарбага бериле турган 400 миллион сом дагы эле жатат. Ошону чукулап табып, биз айыл чарбага киргизебиз, кайра эле техникасына берилсин деп сүйлөшүүлөр баштап, дагы бир жума, 2 жума болсо ошол акча дагы түшүп калмак да. Анткени бүт Минфин менен сүйлөшүп, макулдашып койгон болчубуз. Тилек байке, сиз айтып атпайсызбы? Больницадан чыккандан кийин Жапаровго жолукканы бардым. Ал жерде экөөбүз сүйлөштүк. Сүйлөшкөндө ушул айыл чарба тармагын сен жетектеп бер, башкарып бер деп сүйлөштүк депчи. Ал сүйлөшүүдө, ал келишимде сиз 100 гана күн айыл чарба министри болобуз деген келишим болгонбу? Жок. Андай таптакыр болгон эмес. Тескерисинче мындай дегенде, азыр ушундай оор абал болуп атат. Эл мындай биримдикке келе албай атат. Биз дагы бөлүнбөйлү. Сенин дагы ниетиң түз, менин да ниетим жакшы деп бул кайра эле айтып кетейин. Матраимовду отургузгандан кийин, Жээнбековду кетиргенден кийин мен ушуга ишендим да. Кайра эле презумпция невиновности дегендей болуп карап эметейин, сүйлөшүп көрөйүн кандай экен деп. Анан жеке сүйлөшүп атканда ошондо айтты. Мен дагы өзүмдүн талабымды айттым. Садыр байке, бир нерсе бар. Мага карт бланш керек. Мен айыл чарбаны оңдойм, бирок мага карт бланш керек. Эч ким тийишпеш керек ушул тармакка депчи. Анан ал айтты, менин атыман дагы бирөө жалынып келсе дагы, аларды алыс бир жакка кетире бер деди да. Болду, сүйлөштүк. Анан ушинтип атып документтердин баарын даярдап туруп, уже кечинде жогорку кеңеш аркылуу бат-баттан бекитип беришти. Түшүнүктүү. Анан эми сиз жумуштан кеткениңиз боюнча да, сиз жаман начар иштегениңиз үчүн жумуштан кеттиңизби, же Жапаровго жакпай калып анан жумуштан кетирдиби, же башкалардын каалоосу менен жумуштан кеттиңизби? Мындай экен да, башында Жапаров ачык болчу. Эң башындачы. Анткени ал кезде мындай бийлик күчүү элек болчу да аныкычы. Анан баары менен мындай бирдей сүйлөшүп атчы да. Анан бийликтин мындай табияты мындай экен да. Канча бийлик көбүрөөк болсо, ошончо киши жабылып баштайт экен. Жабылып баштап, жанакы ажыдарга айланып баштайт экен да. Ошол кишини ажыдарга айланткан жанында жүргөн кишилер дагы бар. Алар ага маалыматты, так маалыматты өткөрүп бербейт, маалыматты бурмалайт. Мен эми аны мурун түшүнчү деле эмесмин, бирок ага деле баргым келчү эмес да. Эгерде мен ушул эмеде эле дайыма ушул мен үчүн ушу кресло баанилүү болсо, мен күнүгө барып Садыр Жапаровдун жанында жүрөр элмекмин да. Бирок ошол сүйлөшкөн менен биз жолуккан эмес болчубуз кийинчи. Бир эле өкмөт жыйынында жолугуп калдык. Ошол өкмөт жыйынында мындай расмий эле болду да. А так мындай жекеме-жеке сүйлөшкөн эмеспиз. Кайра жумуштан кеткенден кийин жолуктуңузбу сиз? Жок. Айттыңызбы? Сиз мага мен атыман бирөө келсе дагы түртүп кое бер деп айттыңыз эле го, негедир мени жумуштан кетирип койду го дегендей. Жок, андан кийин ал кабыл албай койду. Мен барып уже жанакындай имиштер пайда болгондо мен ойлодум да, мен чакырып коет, хотя бы айтып коет, түшүндүрөт депчи. Эмнеге мындай болуп атат? Келишим болгон болбосо ортоңордо. Анан жөн эле алып туруп эч нерсе дебей эле жаңы өкмөт түзүлүп калды. Бизге эч нерсе деген жок. Бул эч кандай мамлекеттик ошо кызматкерлердин этикасына дагы туура эмес келген нерсе экен да, негизичи. Башкалар дагы айтат, мурун дейт, ушундай
бир министрлерди алып атса, бирдеме болуп атса, жок дегенде чакырып туруп айтып, мына ушундай. Сиз себеби жок эле кеттиңизби? Жаңы өкмөт түзүлүп калды, Марипов өкмөт башчысы болуп эле бүттү. Ошонун ичинде жаңы өкмөткө бизге киришкен жок да. Ал өкмөт Марипов түздү да. Анан бирок мен мындай бир нерсени түшүндүм. Биякта бизде Айыл чарба министрлигинде коррупция дагы бар. Бирок ошол менен күрөшүп баштаган. Айыл чарба министрликке карабаган, бирок айыл чарба тармагына караган. Суу ресурстар боюнча агентчилигинде, жер ресурс боюнча агентчилигинде, вет инспекцияда ал учурда мага карачы эмес да, мага баш ич эмес. Бирок ошол бүт тармактарда килтеген коррупциялар бар болчу. Ал коррупция миллиард деген сомдор менен саналат да. Анан мага эң биринчи күнү келгенде дагы ошол мекенчил партиянын өкүлдөрү келип, мына Жусупов деген зам директор департамента карантина растений деген бар. Ошонун зам директору, мол жакшы киши, кел ушуну директор кылып коюп кой дейт. Өкмөттүн кээ бир өкүлдөрүчү. Анан мен айттым, мен сүйлөшкөнбүз, биякта кадр саясатына эч ким кийлигишпейт. Өзүм чечем дедим. Макул көрөйүн ким экенин. Анан кийин ал боюнча маалымат чогултсам, коллектив моундай болгон мага кагаздар менен пачка алып келип, бул мындай киши, бул Баткенде бир эмелерди жазап салыптыр, ар кандай WhatsApp аркылуу бир сөздөр жөнөтөт экен. Баткенде аба ырайы жакшы, Баткенде аба ырайы жаман дегендей деп туруп, аябай мындай канча бул Чодуев учурунда дагы аны коллектив толтура каттар жазыптыр. Президентке кайрылыптыр, премьерге кайрылыптыр, бирок бул Жусуповду эч ким ала албай коюп жүрүптүр да. Жумуштан ала албай. Жумуштан ала албай. Анан мен кайра өкмөттө жүрсөм, кайра келип ушуну көтөрбөйсүңбү дейт. Директор, эмне кылбайсыңбы дейт. Кылбайм дедим. Үчүнчү жолу келип алып, дагы 6-7 бир киши менен келип алып, кабинетиме кирип алып туруп, мен анан мындай кирип алгандан айттым да, силер мени эмне коркутканга келдиңер бияка? Корккан келдиңер десем, алар айтат, биз сени коркута элекпиз деп атпайбы. Анан ошондо Алар кимдер болчу? Ошондо кайра революционер ойгонуп кетип, столду согуп туруп, мындай кагып туруп айттым, силер чыгып кеткиле азыр. Кийинки түрмөгө отургузам силерди. Ошондо сүйлөшөбүз дедим да. Токтоткула муну. Бул боюнча деп туруп, анан жана Жусупов дегенди мен жумуштан айдайдым. Жумуштан кетиргенден кийин, где-то 10 күндөн кийин бизди алмаштырды да. Демек сиз жаңы өкмөттү укпай койгон үчүн, анын адамын койбой койгон үчүн анан сизди жумуштан кетирди ошондо. Бул бир себеби болушу мүмкүн. Тиги Жусупов деген аябай мындай тааныштары көп экен. Депутаттардын арасынан. Бизде ушундай экен да. Мына ар бир любой кишини ал, ар бир министрликте анын артынан крышалар бар. Анын крышасы күчтүү болсо, депутаттар да бири-бири менен жакшы мамиле болсо, булар алып туруп, анан Жапаровго кирген, мүмкүн мени жамандаган, ар кандай бир сөздөрдү айткан. Мен көп нерселер болду андайчы. Биздин мамлекеттик ишканалар боюнча айыл чарба министрлиги караштуу. Аяка дагы кишилер келип, мына биякта макулдашканбыз, президент менен да макулдашканбыз деп эле мага эметчет. Документтерин изилдеп чыксам, аякта аябай көп мындай туура эмес компаниялар бар экен. Ичинде бир келишим экинчи келишимге эме кирбейт, карама каршы маалыматтар чыгып атат. Компанияны изилдеп чыксак, таза эмес компаниялар болуп атат. Анан мен ошолорду мындай эмеге документ кылып туруп, Жапаровго да жөнөттүм. Мен буларга өткөзүп бербейм дедим. Инвесторлор деп келип атышат, бирок бул инвесторлордун арты таза эмес. Биздин күчтүү командабызда аябай күчтүү аналитиктер отурду. Алар маалыматтарды жакшылап текшерип туруп, бизге мындай аналитиканы берип атканда, мен ошол аналитиканы кайра окуп туруп, мен жөнөткөм. Бирок ушундай мындай бир айтканды жазабай койгондуктан го деп ойлоп атам, бирок мен айткам да, бул жерде карт-бланш. Өзүмдүн позициям бар, командам бар. Биякта биз таза иштейбиз. Бир дагы тыйын урдабайбыз, урдатпайбыз дагы дегенбиз.
Анан коррупционерлердин баарын тазалап чыгабыз, бирок реформаны да жасап, өзгөртүп, жөнөкөй дыйкандардын жашоо деңгээли көтөрүлсүн деп биз ошол тармагына бир мыйзамдарды да киргизебиз деп. Мисалы үчүн балык чарбаларды өнүктүрүү боюнча 2 мыйзамды с нуля киргизип, мен келгенде киргизгенбиз. Кетип аткан күнү 3-чү окууда 2 мыйзам кабыл алынып, бул Кыргызстандын балык чарбаны өнүктүргөнгө 3 миллиард доллардык потенциалды ачып берди. Эми буюрса Кыргызстанда балык чарбалар өнүгөт. Бул тарыхый нерсе болуп калды деп айтсак болот. Анткени 97-жылдан баштап балык чарбалар боюнча мыйзамдар өзгөрүлбөдү. Бат өзгөрүлөр. Ошондо сиз азыркы жалпы эле азыркы бийликке ишенимиңиз кандай? Аябай көп каталар жазалып атат десем болот. Мен үчүн принципиалдуу моменттер иллюстрация болгон жок. Уруулар мындай болот да, 100 тоокту уурдап, анан 100 тооктон 100 жумурткасын берип коюп, ошо менен кутулуп кетип атышат. Бирок уруулар да. Анан азыр жаңы өсүп аткан өспүрүмдөр ошону көрүп айтат: "Ай, урданга жараша көп уурдаш керек экен. Тооктун жумурткасын уурдасаң, сени отургузуп коет. Мындай чоңураак уурдасаң, анда сен азын берип туруп, сен өзүнчө эле герой болот экенсиң. Сени элдин баары барктайт экен. Сени көтөрөйт экен. Сага баары кол чабат экен. Тарапташтарың көп болот экен. Сен туура эмес мыйзамды бузуп атсаң дагы, сени герой кылып чыгарат экен" дейт. Бул туура эмес да. Биз кандай идеалдарды түзүп атабыз? Анда жапайчылыкка баратпайсызбы? 20-кылымдан 21-кылымга өтпөй эле 19-кылымга өтүп атабыз. Бай манаптардын заманына өтүп атабыз. Калыстык болбойт, мыйзамдуулук бузулуп атат. Мыйзамдын эң негизги принциби бул мыйзам иштеш керек. Мындай неотвратимость наказания деген бар да. Ошол болмоюнча кандай гана штрафтар болбосун, эгерде сүйлөшүп койсок болобу дегенде отуруп сүйлөшүп койсоң, сен штрафты миллион деп жазсаң дагы, сүйлөшүп кое турган механизмдер бар болсо, анда мыйзам иштебейт. Бизде азыр ошондой тилекке каршы болуп калды. Матраимовду революцияны ошо жакта элдин баары Матраимовду отургузсун деп айтып чыкканбыз. Ошо жакта прям бүт көрүнүп турат да, архивтерден деле чыгарса болот да. Ал болгон жок. Матраимов менен кошо дагы бүт ким уруулар бар болсо, мен только Матраимов деген жок, башкалар бар болсо, аларды отургузуш керек. Анан кээ бирлер айтып атат, эми отургузуп алып не кыласың? Койруп эле коюш керек. Мына акчасын бербеди, кузуп бербеди, кустурбадыкпы дегендечи. Эми кустурганда анда кайра эле 2 миллиард долларды алдырып туруп, ошондо дагы 2 миллиард сом эмес, 2 миллиардты алдырып туруп дагы бүт уурдалган, эми ал расмий алсак, ал мамлекетте иштеген. Айлыгы мен билбейм, 20 миң болсун, 30 миң болсун, мейли 40 миң болсун. Ошол учурдагы бүт акчасын чогултса, азыркы байлыгын каягынан болуп атат? Каягынан мечитти салып атат? Каягынан кайрымдуулукту жазып атат? Бул элдин эле. Кээ бирлер айтып атат, бул элдикин уурдаган жок, бул башка өлкөлөрдүкүн уурдап атат, тиги контрабанданын, тиги кытайдыкына, орустардыкын уурдап атат депчи. Айырмасы эмне? Бул уурулук да. Уурулук. Биз жаңы муунга жакшы үлгүлөрдү, ролевой модельдерди түзүп бериш керекпиз. Анан кимдер уурулар болсо, баары эч эме карабай, мындай эч нерсесине карабай отурулуш керек да. Түшүнүктүү. Эми алдыдагы адамдар кандай болот эми? Алдыдагы адамдар Күздөгү шайлоого катышасызбы? Катышсаңыз, кайсы партия менен катышасыз? Дагы деле ата мекен менен барасызбы же башка партия менен барасызбы? Чын айтсам, эмнени күтсөк болот? Чечим чыгара элекмин өзүм үчүнчү. Биякта азыр көп нерсе өзгөрүлөт го деп ойлоп атам. Дагы бул конституция менен мыйзамдар дагы өзгөрүлөт. Кандай болот, эмне болот, ал парламенттин күчү кандай болот, ал парламент аркылуу бир нерсе өзгөрүлөбү, же бул чимкириктерди биз чимкирик парламент деп ат коюлуп калбады эле. Же ушуну сагынып калабызбы? Ошондо болчу эле, бир нерсе болсо дагы айтып чыкчу эле дегендерди сагынып калабызбы деп ойлоп калам да. Кийинки парламент балык парламент болуп калбайбы депчи.
Анан ошонун баарын көрүп, анализдеп, азыр болсо чын айтсам, мындай мен 1 жылдан ашык бизнестин баарын таштап салгам. Мен жок болгончо бизнес деле кичине токтоп калыптыр да. Эми азыр ал учурда эмне болгон нерселерди сатып, машинени сатып, башка машиналарды сатып, квартира тиги жерлерди сатып, ушинтип атып, ошол саткандын эле акчасына жашап жүрдүм да. Анткени мен сөз бергем, таза иштейм. Айлык 24.500 сом болчу меники. Ал Айыл чарба министринин айлыгы. Аны келинчеме бергем, мен мындай. Анан аяктан да кээ бир нерселер даже бензин жетишпей калат. Региондорду кыдырыш керек, куйганга туура келип калат. Анан кайра ушактан эле алып эле куюп саласың. Калгандарды мен кайра эле айтып атпайм, жаданкы сатып аткандардан болуп атты да. Тилекке каршы мындай чоң өзгөрүүлөр жасаш үчүн чоң ресурстар да керек экен. Көз каранды болом десең, ресурстар өзүңдө болуш керек. Көз карандысыз болом десең. Көз карандысыз болом десеңчи. Ошол үчүн мисал үчүн барып азыр бирөөгө чалдырап кел иштейли десең, ал айтат сага, мондай кыласың, тигиндей кыласың, мындай кыласың депчи. Мен Атамекенде болгондо дагы мен аякта өзүмдүн мындай позициям менен жүрдүм. Сизге чоң рахмат. Биздин программабызга келип, ичиңиздеги болгон нерсенин бардыгын ачык айкын, төкпөй чачпай айтып бергениңизге, ушул Кыргызстан үчүн чын жүрөктөн, чын дилиңиз менен Кыргызстандын өнүгүүсүнө салым кошуп, ак ниетиңиз менен аракет кылып атканыңызга ыраазычылык. Анан буюрса дагы жаңылыктар болсо, Тилек Токтогазиевке дагы бир суроолоруңар болсо, туугандар, ушинтип түзмө-түз суроолоруңарга жооп алып бергенге аракет кылабыз. Ыраазычылык билдиребиз. Элибиз менен коштошпойсоңуз болот. Кыргыз элим, ассаламу алейкум. Силерге баарыңыздарга мен мындай эң негизги ушул бир өзүңөрдүн позицияңарды аныктап, түшүнүп, эмнени каалап атасыңар, эмне үчүн жашап атасыңар деп өзүңөрдүн бир жолуңарды таап алгаңарды аябай мындай каалайм да. Ошондо гана бир Синеканын сөзү бар, качан гана мындай каяка барам дегенди билсе, ошондо дагы ошо ар бир кемеге шамал жардам берет да. Эгерде силер билбесеңер, биз билбесек, жалпы кыргыз коомчулук билбесе, анда эч нерсе жардам бербейт бизге. Өзүбүзгө дагы ишенели, өзүбүз дагы жанакындай бири-бирибизге жардам берели, ашарга чакырайлы, өзүбүздүн жерибиздеги маселелерди чогуу чечели. Мен дагы бир нерсени түшүндүм, эми саясат менен жүрүп бергенде дагы биздин мындай айылыбыздагы маселелерди өзүбүз деле чечип берсек болот. Келип бир президент чечип бербейт, депутаттар деле чечип бербейт экен. Ар бирибиз өзү жасаш керекпиз да. Ошол үчүн каалоорум, өзүңөргө ишенгиле, өзүңөргө гана ишенгиле. Азыркы оор учур болуп атат Кыргызстанда. Бул оор учурду дагы баарыбыз жашап өтүш керекпиз. Кудай бизге жардам берсин, ушул оор учурдан өтүп кеткенге, аман эсен өтүп кетели баарыбыз. Анан баарыңарга ошо бактылуу болгула, ошону эле каалайм. Биз эң негизги мындай жанакы кереги жок нерселердин баарынан айрылып, керектүү нерселерди таап алсак эле баары жакшы болот. Сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлгөнүңүз үчүн. Туугандар, бул политика берүүсү болду. Буюрса дагы алдыда кайсы саясатчылардан, кайсы адамдардан интервью алыш керек экендигин сөзсүз түрдө комментарийге жазып пикириңиздерди калтырыңыздар. Бул видеону башкалар менен бөлүшүп, лайк жана комментарий калтырганды, биздин каналга жазылганды унутпаңыздар. Кийинки чыгарылыштан көрүшкөнгө чейин саламатта туруңуздар.